Assalamu alaikum мекендештер, саламатсыңарбы туугандар. Бул 2 күндөн бери Facebook'ta мени каралоо боюнча бир постер чыкты. Мен врачмын. Ким караласа, ошол адам оорукчан да. Мына адамды көрө албаган, адамдын жакшылыгын сезе албаган, анын жакшы берген сөздөрүн көңүлгө албаган адам, демек ал көкүрөгүндө оору бар да. Мына ошол ооруну кетириш үчүн албетте менин ыкмаларым керек. Андан эми ошол баян ким фамилиясы ким экенин билбейм, Гүлсана Бапайдан жакшы болгон адамдар барбы деп суроо берип Facebook'ка берген. Менин методумда 10 күндө жакшы болбойсуз, урматтуу мекендешим. Менин методум менен сиз бир айда 100% жакшы боло албайсыз. Мен берген ыкмалар менен сиз 6 айдан 2 жылга чейинки убакытта жакшы болуп чыгып кетесиз. Себеби деген, сиз ушул жашка чейин сиз оорунун баарын чогултуп алдыңыз. Ал ар бир клетка, ар бир организмде көрүнбөгөн клеткаларды ордуна келтириш үчүн, бул үчүн кайра ошончо убакыт керек бизге. Демек сиз өзүңүз менен өзүңүз иштейсиз. Мен келген пациенттерге айтам, сиз ылай жолдо, баткак жолдо болгондо да каблук менен басып келдиңиз. Эми мен сизди асфальт жолго жылдырып коем дейм да. Мына ушул асфальт жол менен кетесиз, анан сиз ордон чыгасыз. Мен дайым айтамын, алтын таблетка жок, алтын укол да жок. Алтын таблетка менен алтын укол болсо, канчалар деген биздин жакшы мекендештер, кандай деген бизнесмендер, колунда акчасы турган адамдар биз жоготуп алдык го. Биз ошолор менен аны биз сактап калбайт белек. Жок, дүйнөдө алтын таблетка жок, дүйнөдө алтын укол жок, урматтуу мекендешим. Ошол алтын таблетка, алтын ыкма, бул мен айткан ыкмаларды сиз өзүңүз күнүгө 365 күндөн 90го чыксаңыз, 90го чейин жасайсыз. Ошондо сизде сонун результат болот. Эми ар түрдүү суроолор берилген, бирөө жазыптыр, мына мен үстүндө кийип турган көгүш көйнөгүм менен Фаизда тамак ичип отуруп деп жазыптыр да. Бул урматтуу мекендешим, сиз жакшылап көрүп алыңыз, бул менин көчөгө кийген кийимим. Бул халат эмес. Мен муну халат кылып кантип мен Фаизда тамак ичип отурайын? Бул да болсо сизге мени берген жообум. Мүмкүн сиз ичиңизде кандайдыр бир кайгыңыз бар. Жок, сиз ошо кайгыны алып салыңыз, анан сиз мени жакшы көз караш менен карап каласыз. Бирөө жазган кабинет таза эмес, андай мындай деп. Жок, кабинет таза эмес болбойт. Мен ошондоги врачмын. Мен врач болгонум 33 жыл болду. Мен 33 жылда кантип мен сизди кандайдыр бир караңгы камокко же караңгы бир подвалга алып кирип көрөйүн. Бул да болсо, бул мен үчүн мени каралоогусу келген адамдардын посту болуш керек деп эсептеймин. Эми жакшы болдубу деп суроо берген. Мен ушуга жооп берем, Баян сага. Ал үчүн сен мага кел. Мен сени тааныбайт экенмин. Сен мага кел, менин приемумда бол, анан сен кийин башкача пост чыгарышың мүмкүн. Менин ыкмам менен жакшы болуш үчүн адам өзүн өзү жакшы кылыш керек. 70% адам өзү аракет кылат, анан жакшы болот. 30% гана мен жардам беремин. Эми ошол 30% мен жардам берген ичинде албетте мен перекс водород менен дарылаймын. Муну эмне деп сурашыптыр. Мен сиздерге кененирээк маалымат берип коеюн. Ушул эле 3%-түү өзү перекс водород 37% менен чыгат. Аны физраствор менен кошуп отуруп, анын процентин азайтып, ар түрдүү нерселерди колдонобуз. Кол жууганга, ириң жууганга, башка тигиге буга. Мунун эң сонун кызматы, мен дайым сиздерге айтып жүргөн 5 майда жандыкты, ошол майда жандыктар жашой турган чөйрөнү өзгөртүп бере турган эң сонун препарат бул перекс водород болса болот. 3%-түү перекс водородду профессор Ньюмувакин деген өткөн. Ал 94-кө чыгып өткөн. Мына ошол киши 94 жыл перекс водородду колдонуп 94-кө чыккан. Кандай колдонгон? Ал сырттан да колдонгон, женский жакка да жууганга колдонгон, ооз жагганга да колдонгон, мурунду тазалаш үчүн да колдонгон, кулакты тазалаш үчүн да колдонгон, чач жаксырыш үчүн колдонгон. Кыскасы, мунун колдонбоду деген медицинада область калган эмес. Ошолордун бирөөсү бул тамырга куюу. Муну город Ижевскийде Гуреева деген профессору 40 жылдан бери колдонуп келет. Демек, мен ушул Гуреева деген профессордон сабак алып, ушуну методу менен азыр колдоном. Билбегендер түшүнүп алыңыздар.
Сиздер ойлойсуздар 3%-ти сыртка койганда бул оюп салат го деп. Жок, биз 3%-ти 0,2, 0,1, 0,12, 0,3% кылып физраствор менен аралаштырып тамырга куюп беребиз. Демек кызматы эмне? Перекс водород кимде ким химик болгон болсо абдан жакшы түшүнөт. Бул H2O2 болуп эсептелинет. Кан тамырга киргенден кийин H2O сууга айланат жана атомарный бир атом кычкылтекке айланат. Демек, бир атом бирөөсү сууга айланды, атомго айланды, кийинки бөлүкчөсү сууга айланды, атомго айланды. Демек, ушул эки атом биригип молекула түздү. Кычкылтек деген 0,2 деген молекуласын түздү. Кычкылтек бар жерде мен айткан 5 микроб, 5 майда микроорганизм деп коеюн. Бул вирус, ошол эле коронавирус, ошол эле грипптин вирусу, ошол эле учуктун вирусу. Бул курттар. Кандай курт болбосун? Аскарида болобу, аскаридоз болобу, бычице болобу. Дүйнөдөгү бүт бардык курттардын бардыгы. Гриппки, булар гриппкилер өтө көп, адамдын организминде жашашат, өтө көп жашап, чыкпай койгон бир микроорганизм ушу гриппки болот. Ошонун ичине кандида деген микроб биздин организмибизде көбүрөөк жашайт. 99% келген пациенттердин ичинен кандида бар экенин мен өздөрүнө айтып беремин. Андан кийинки бул гельминттер, кийинки бул простейшилер. Булар лямбели жана башка ошого окшогон майда простейшилер. И акыркысы бул микробтор. Микробтор булар стрептокок, стафилокок, энтерокок, толтурококкилер микробтор. Демек, биздин организмибизде жашаган 5 ушул майда жандык булар кычкылтек бар жерде жашай албайт. Муну Неумакин 94 жыл болбосо дагы 50 жыл мурун доказать эткен. Кычкылтек организмде эгерде сиздин кан тамырыңыздын ичинде кычкылтек көп болсо, демек ал жерде бул 5 микроорганизм жашабайт. Биз өзүбүз туура эмес тамактанып, туура эмес суу ичип, кыймылдабай, өзүбүзгө массаж жасабастан биз кан тамырыбыздын ичиндеги чөйрөнү кычкыл чөйрөгө айландырып алганбыз. Кычкыл чөйрөгө айланган жерде ушул мен айткан 5 микробдун баары жашап алат дагы, адамга оорап келет. Демек, биз кан тамырга перекс водородду физрастворго кошуп куюу менен биз организмге кычкылтекти берип атабыз. Демек, ошол жактагы майда жандыктарды өлтүргөнгө биз аракет кылып атабыз. Дагы бирөө сураган, сиз бүт эле ооруну 4 ыкма менен дарылайсызбы деп. Албетте, бүт эле оорунун себеби мына ушул қан без тамыр жана қан тамыр. Ушунун ичиндеги чөйрө бузук болгон болсо, анда башка суроо жок. Рак болобу, давление болосузбу, сахар болосузбу? Дегеле 1090 ооруда адамдын без тамыры жана адамдагы кан тамыр айлануу, кан айлануу, без айлануу бузулат. Биз бир ооруп калса эле, бир алтын таблетка алып келип оорун баса койгондон пайда чыкпайт. Оору деген сөз ошол жерде без айланбай калды деген сөз. Оору деген сөз ошол жерде кан айланбай калды деген сөз. Демек, менин ыкмам дүйнөдөгү 1090 оору болсо, ошол бардыгында мен ушул 4 ыкманы колдоном. Кайсы ыкмалар? Биз сөзсүз түрдө массаж жасайбыз. Мен перекс коям. Каалаңыз алыңыз, каалабаңыз албаңыз. Мен сизди мойнуңуздан жокулдап сүйдүрүп келген жокмун. Жана биз дененин сыртынан ушул эле кан без тамырга жана кан тамырга денеден кире турган чөптөн жасалган Виватон деген компания, орустун Савелов деген профессору Виватон деген суюкту ойлоп тапкан 26 чөптөн турат. Бул сыртынан биз денеге шыбайбыз, аммиак кошулуп жасалган, аммиак тезирээк сиңирип берет денеге. Демек, биз денеге сиңиргенде эле кан тамыры менен без тамырды тазалаганга аракет кылабыз. Үчүнчү методубуз Виватонду шылоо. Төртүнчү методубуз албетте менин эң жакшы көргөн булар сүлүктөрүм. Мен эң жакшы көргөн сүлүк бул натуральный дары. Аптекадагы дарыдан көрө мына сүлүктүн оозундагы 120 дарысы бул эң сонун натуралдык препарат болуп саналат. Демек, урматтуу мекендеш, сиз жакшы болуш үчүн көрдүңүзбү? Сиз жакшы болуш үчүн сизге убакыт керек. Сиз 1 айда, сиз 2 айда
мен сізді 100% жақсы боласыз деп айта албаймын. Сіз бір айда 30% жақсы болушуңуз мүмкүн. Мүмкүн сіз 50% жақсы боласыз. Екінші айда 70%, үшінші айда 80%. Анан сіз мындан шығасыз. Мен ошон үчүн менин методумду силер качан колдоно баштадыңар? Силер сентябрдан бери эле колдоно баштадыңар. Мына ушу сентябрдан бери колдонгондор мага деген кандай сен отзывдар жазат. Эже, мен сентябрь, октябрь, ноябрь 3 ай жасадым деп. Мына ноқаттан мына ушул келин мен уккан болсо өзү айтып берер. 3 айдан бери сиздин берген ыкмаңыз менен жашайм. Менде оору деген жок деп жазган. Мага көп адамдар жазышат. Мен эми аны чыгарып мен убара болгон жокмун. Мен келген пациентти гана көргөнгө аракет кылып атам. Бирөө жазган, эженин приему кымбат деп. Мен сизди 15 мүнөт көрбөйм тууганым. Мен сизди 1 саатка жакын көрөмүн. Мен сизге 1 саат каяктан оору келди, кантип ооруп калдыңыз? Эми сиз ошондон кантип чыгасыз? Мен ал үчүн менин эмгегим бул. Мен кааласам 2000 коюшум мүмкүн. Мен просто элди ойлоп, мен ушул 700 сомго калтырганмын. Сиз 3 барак алып чыгып кеттим депсиз. Сиз ошол баракты алып барып туруп, туалетке алып барып таштап койдуңуз. Жок. Туалет ачыгыч кылып койдуңуз. Кечирип койгула мага бул сөзүмө. Жок. Сиз ошол мен берген баракты ар бир сүйлөмүн окуганыңызда сиз менден 500 сомдук эмес, сиз менден 5000 сомдук кеңеш алып кеткениңизди түшүнөр элеңиз. Демек сиз мени уккан эмессиз. Сиз өзүңүздүн ооруңуз жөнүндө укуңузда келген эмес, киргенсиз, сынаганы киргенсиз, шашылып кагаз алып чыгып кеткенсиз. Бул эми орустар айтмакчы, это ваша беда. Эми мен мындан кийин оору жөнүндө дагы айтып, анан ошол оорудан жакшы болгондор жөнүндө кошушум керек болуп калды. Мына мен жанымда биздин мекендешибиз отурат. Мени көрсөтпөңүз дейт, албетте көрсөт. Эми анча-мынчасы көрсөттү деле өздөрүн көрсөтүп сүйлөйт, бирок биздин мекендешибиз биз жарымына колуңузду бериңиз, мен сиз менен учурашып коеюн. Сиз бар экениңизди көрүшсүн. Мына ушул тууганыбыз чындыгында мен жакшы болгонун байкадым да. Эми ушул өзүнөн сурайлык. Жашыңыз канчада? 57-де. 57. Сиз мага келгендеги акыбалыңыз жөнүндө айтып бериңиз. Бул медцентрга келгенде мен аябай раздраженный анандай оору алды келгем. Басканымда оор болчу. Анан действительно бул мен врач. Бир аз катыраак сүйлөп коесузбу? Врач Гүлсара Бапаевага мен ыраазычылыгымды билдирем, анткени себеби мени дарылады. Чындыкты айтыш керек. Анан бул жерден мен лечение кылганда врач өзү айткандай биринчи перекс водород алдым 10 күн. Андан кийин 15 күн массаж алдым. Массаждар аябай жакшы экен. Массаждар мындай мен ойлогом массаждар жанагы классический ушундай биринчи жолу көрүп атам. Бул солярный массаж, айрыкча жана курсакка жасалган массаж. Оказывается, бул адам биринчи курсактан ички өңдөйдөн ооруйт экен. Мен муну ушул жашка жетип, ушул жашка келгенде гана түшүндүм мен. Ошончо мусор жыйнаганымды, ошончо мусор менен жашаганымды, тамактын баарын жей бергенимди туура эмес. Суу ичпегениңизди, суу ичпегенимди, туура эмес кыймылданып, туура эмес кыймылдаганымды ушул жерге эми караңыз. Ушул врачтан келип түшүндүм мен. Рахмат. Мына көрдүңүздөрбү? Азыр сиз келгенде аябай күлүп келесиз, настроениңиз жакшы келесиз. Келгендеги чын эле акыбалы өтө кыжылат болуп, мына ушул биздин жаныбызда эле жашайт экен. Бирок ушул жерде таба албастан нервичтетип, жинденип, каякта турат ошо ишканан каякка кирип барам деп, ушундай бир абдан кыжылдануу, ызалануу менен келгенсиз, келгенде мен айттым, биз экөөбүз классташ экенбиз дедим, сизге. Тең экенбиз, бирок сиз акыбалыңызды начар кылып дедим. Азыр менден жаш көрүп калыптыр бул биздин. Ооба, мен Кудайга ыраазымын. Кудайга да ыраазымын, анан бул врачыбызга да ыраазымын. Мен эми себеп Бапаевага. Анткени себеби докторлорго барганда бизге бир гана уколду назначение кылат. Ал уколду биз тамырга алабыз да кете беребиз. Ал бир канча убакытта эле кайра жок болот таасири. Биз кайра ооруй баштайбыз. Мен башыман бери ооруп келгем. Сиз башыңыз ооруп келген, Азыр башыңыз ооруганы басылды. Басылды, Кудай буйрса. Сиз аябай раздраженный болуп, мына сиз менен сүйлөшүп атканда мен бирөөлөрдү жиним келип ооруп жүргүм келчү дедиңиз, Сиз ушул состоянияден чыктыңыз.
Ооба. Бул өзүнүн аракети. Тамакты жөндөп калдыңыз ба? Ооба. Мен тамакты жөндөп эмесин, таактыр эле. Жанагы чоң тамактарды болушунча жей берчүмүн. Мисалы камыр тамактарды канча десе жей берчүмүн. Мен ошого жебегенге өттүм, Кудай буйрса. Мына бул да адамдын өзүнүн аракети, көрдүңүздөрбү? Менден эч нерсе зависит этпейт. Мен силерге себепчи болуп эле, мен ошол ыкманы түшүндүрүп эле берем. А дальше жакшы болуш бул өзүңүздөрдөн. Туура тамактанганды керек болсо биздин ата-энелерибиз айтпайт, ата-энелери түшүндүргөн эмес. Ушу жашка чейин мен чындыгында мындай диета кармаганды укчумун, бирок мен өзүм мынчалык мындай түшүнчү эмесмин. Иш жүзүндө түшүнгөн эмесмин. Азыр түшүндүм. Азыр сиз жеңилдеп калдыңызбы? Мен Кудай буйрса жеңилдедим, басканымда жеңилдеп калдым. Мен көчөдөн да баса албай калгам. Анткени буттарым оор болуп, денем оор болуп, басканым кыйын болуп калган. Азаматсыз. Мына көрдүңүзбү? Адам өзү менен өзү иштеди. Демек сиз ушуну азыр токтотуп кое алам деп айта аласызбы ушул ыкмаларды? Жок, мен уже мындай бир уклонго түшкөнсүп, бир колеяга түшкөнсүп калдым азыр. Анан мен балдарыма да ошону мен айтар элем да. Анткени себеби ушу кичинекей чагынан балага түшүндүрүш керек экен. Сиздер деген врач, Бабаева эжеңерди жаман көрбөгүлө, туура түшүнгүлө. Анткени себеби деген бул биз көп тамак ичип, уунун баарын жыйнап ичибизге, тамырдын баарын ууландырып, анан мээге ал уулар чыгат экен дагы, жана раздражение, сахарный диабет, давлениянын баары ошондон пайда болот экен. Азамат мына түшүнгөн көрдүңүзбү? Ичкөңдөй курсактан бүт балянын баары кетет экен. Балекеттин баары ичкөңдөйдө экен. Жаман көрбөгүлө, туура түшүнгүлө. Сиз ушуга көбүрөөк өзүңүз аракет кылдыңызбы, мен эмес? Мен эми сизден уккандан кийин мен аракетти эметтим. Аракетти өзүңүз жасадыңыз. Биринчи ошо тамак аш экен да. Тамак ашты туура ичпегенден экен. Анан биз кечки саат 6-да баштайбыз. 12-ге чейин тамак жейбиз, анан жатабыз. Ошондон анан оорунун баары пайда болот. Биз наоборот 6-га чейин гана тамак ичишибиз керек экен, кечки саат. Андан кийин ичпешибиз керек экен. Ошонун баарын врач Гүлсана Бабаева түшүндүрүп атат, туура түшүнгүлө, өзүңөргө эле жакшы. Бул врачка деген эчтекенин кереги жок, силердин акчаңардын да кереги жок. Өзүңөр үчүн ден соолук. Ден соолук ар ким үчүн. Мен ошондой кеңеш берер элем, айрыкча аялдар. Жана аялдардын эрте өлгөнү, туура эмес төшөккө жатып калганы, бүт ушул тамактануудан келип чыгат экен, туура эмес тамактануудан келип чыгат экен. Азыр айрыкча ушул тамакты жөндөш керек экен. Азыр тем более жегенибиз бүт химикат болот. Ошон үчүн. Бүт жегенибиз. Мына оору жашарды, мен дайым айтам, оору жашарды дейт. Эмнеге жашарды? Себеби биздин жаш балдар химикаттын баарын жейт. Балдар белек болсо балдар окучат. Ооба, кола ичет, химикат жейт, башка балбетер. Бүт химикаттын баарын жеген үчүн оору ошо. Мен азыр кола ичпейм. Балага да бербегенге аракет кылам, неберелерге. Мындай жөндөгөнгө аракет кылып калдым. Жанагы сууларды туура ичиш керек экен. Ооба, сууну да туура ичиш керек. Мына фильтрованный сууларды ичиш керек экен. Эми сиздин келгендеги караганда сиздин бет териңизде өзгөрүү болду чындыгында. Бетиңиздин терисиндеги кара дактар өтө карарганы бозорду, бир аз бозоргондору жок болду. Мына бетиңизден дагы териден биз байкап атабыз да. Ооба, сизге виватонду шыбады, чынбы? Ал да абдан жакшы жардам берди. Эми азыр бул биздин мекендеште болгону гана кичине ичегиде бир аз гана бир жерде бир кичине бир өзгөрүү бар. Эми ал эмне? Ал урматтуу туугандар, ал деген мына ушул ичегинин мо бөлүгүндө бул ичеги, мына биздин мекендештин ичегилери ылдый түшүп, жоон ичегилери, ички ичегилери ылдыйга түшүп турчу. Ошондо катуу нерсе мына сол жагында, анан оң жагында байкалчу. Азыр ушул нерсе бир эле жерде калды. Эми азыр муну дагы аракет кылып, ошо кетиргенге аракет кылабыз. Урматтуу мекендештер, саламатта болуңуздар. Дайым өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды караңыздар.